Elдер макул эмес болуп атат. Макул эмес болсо силер кайрака үн андыртасыңар, ачабыз деп. Элдин үнү эсепке алынабы же алынбайбы же макул болсо ача бересиңер. Ошону так айтып койгула, болду бүттү. Биз эмне кылыш керек edi? Барып конверт бузуп салыш керекпи? Эмне кылыш керек? Эл унчукпай отурат. Ошо үкүсүгө азыр чыдап отурат дейт. Мына жерде атып жиберем десе ала албайм. Үкүсү азыр айыл өкмөтүн дагы, айылдык кеңешти дагы, элди дагы эч көңүл бурбайт азыр. Биз ушул отурган эл дагы Кыргызстандыкпыз да. Биздин дагы укугубуз бар да. Ошон үчүн элди дагы жакшы ойлош керек. Элге бир адам келип түшүндүргөн жок. Рай администрациядан, сен жакшы билесиң. Обул администрациядан бир адам келген жок. Бул мамлекеттик ишкана болуп атат. Эгерде жеке ишкерлерди билесиңер, жеке ишкерлер тыйыны менен лицензияны алган, келип кемден мүмкүн болушунча пайданы көп табайын деген максатта булар башаламандык менен ойду келди, башка баякына жазып, казып, сатып, өзүнүн кызыкчылыгына колдошот да. Бул мамлекеттик ишкана. Кулат айыл аймагынын депутатымын. Бул сиздердин маселеңиздер. Сиздердин да убактыңыздарды алып атабыз, биздин да убактыбызды алып атасыздар да. Мына түштүк көмүрдүн башчысы. Депутаттарга өткөндө балаңыз келген. Келгенде бир баланы жибергенсиз да, ошол жерде отуруп айтып берген, кандай болсунчу. Бул жерде сиз проектти 317-16 гектарды берсеңер, анан биз проект түзөбүз деп, кааласак ачык, кааласак жабык кылабыз деп атасыз. Сиз айткан 316 гектар жер мына Тилесай менен Бешбуканын жолу мына айылдын үстү үлгүрүнчү кетет. Биринчиден элдин үлүшү. Экинчиден ушул жерде элдин тиктеген кооз жери да. Сиз эки ача сүйлөбөстөн ачык эле айттың, жердин астынан алабыз деп. Онун бири жердин бетинде болуп атат, открытыйга жарап. 350 метрди сиз открытый кылсаңыз, эмне деген акыбал болот? Бул жер түшүнүктүү нерсе да. Ошон үчүн сиз жетекчи болгондон кийин четишиңиз керек. Көрүнүп турат бардыгы. Эгер сиз 350 метр жердин астындагы открытый кылып алам деген сөз бул мына бизди тупурак басып калат го. Бул түшүнүктүү нерсе. Ошон үчүн закрытый кылабыз, жердин астынан алабыз. Сиз туура айтасыз, жердин астынан сиз көмүрдү гана аласыз, ол топурагын чыгарбайсыз. Ошол арасынан чыккан топуракка жерди таап беребиз. Таап беребиз. Ошону конкретный айттым, жердин астынан алабыз, подземный болот деп. Бир нерсени ойлоң. Биздин кечегинде өткөндөгү балаңыз келип 67-жылкы мынандай бар, анандай бар. Ой, биз Кыргызстан өзүнчө мамлекет болгонбуз 91-жылы. Бизге 99 жылга жерди берген мамлекет. Ошон үчүн жакшы сүйлөп, жакшы ойду конкретный айтыш керек. Сиздин оюңуз боюнча азыр же открытый эмес, же закрытый эмес. Бизге 316 гектар жерди бергиле, анан кийин чечебиз. Бул мындай болбойт да. Биз 316 гектар жерди бере албайбыз. Эгерде сиз подземный кылып проектин чийип даярдасаңыз, эл макул эле. Эмне үчүн бирибиздин убактыбызды бирибиз алабыз? Сиз колдогон Кыргызстандын саясатын биз дагы колдойбуз. Кыргызстан өнүксүн дейбиз. Ошон үчүн бирибизди мындай алдабайлы, ачык, турма-тур мамиле кылайлы. Өткөндөгү балаңыз келип айткан мына жерде отурганда, кааласа мен тосуп алам эртеге деген. Тосуп алам деген. Ушунча элдин мына бул айылдын каяка барышат булар? Малын каяка айдайт, тосуп алса, башкасын каяка кылат. Ошон үчүн закрытый кылгыла, конкретный мындай деп проекттин хотя бы эскизин алып келгиле, анан кийин сүйлөшөлүчү. Убактыбызды албайлы бирибиздин бирибизди. Сиз айткан экология, суу, балака сайкат, бул маалында эгер туура эмес кылса ушунча эл олтурат, көрөт, айтат, мамлекет деген бар, коргоп алат аны. Аны кайталаштын зарылчылыгы жок. Кайталаштын зарылчылыгы жок. Бардыгыбыз кемибиз 10 жыл окуганбыз, 11 жыл окуганбыз, болбосо 20 жылга окуган азыр билимсиз адам жок. Ошон үчүн жанагы санэпидстанция анабы мынабы пожарный кереги жок ал сөздөрдүн. Керек болсо сиз иш баштаган маалды текшерип карап алабыз. Мамлекет деген бар, карайт аны. Азыр эң негизги маселе мына жерди атып жиберем десе ала албайм. Себеби
Кыргызстан мамлекетinin президентин колдойбуз дейбиз. Бирок биз ушул отурган эл дагы Кыргызстандыкпыз да. Биздин дагы укугубуз бар да. Ошон үчүн элди дагы жакшы ойлош керек. Журтту дагы ойлош керек, мамлекет дагы ойлош керек. Ошон үчүн мындай балаңыздын өткөндөгү сөздөрү туура эмес болуп калган. Болду, ким сизге андай кылып тосуп алам, эч кимди киргизбей, менин жерим дей турган болсо ал боюнча токтойбуз дагы. 316 гектар жерди берип коюп, эртең мынау Менин балам, атам мындай кылган экен дейт го. Мына отурган элдер айтат да. Сен атаң кылган мындай деген нерсени. Бул нерсе болбогон нерсе. Ошон үчүн жакшы өкмөттүн адистери бар. Төрөгө отурат, аким отурат, мына бир жакшына жерди билген. Мынау контордун алдына чыгып бит, мынау жак тиктеп коюң. Кандай жер? Сиз айткандай открыт болсо кандай болорун ойлонуп эле коюңчу сиз. Ошондой нерселер жакшылап даярданып, айтып деп кичине унагып кеш керек. Эл дагы Тосолан дегенде тактайбыз деп атпайбызбы? Ушинтип элди тактайсыз, такталууда. Мына депутаттар тургулачы бир 30-40 депутат отурушат. Ушул жерде туруп айтпадыбы? Мына бул жерде сүрөтчүнүн баягы видеосун алып келген. Мен кичине сүйлөп койсом, тарт деген. Ошону сен көргөнсүң да. Анан ошону көрүп туруп, дагы келип сүйлөп атканыңды кар. Ошон үчүн даярданып, ойлонуп келиш керек эле. Даярданып келиш керек эле. Бизге ушул заводдун эле немеси чаңы бизге жетип турат да. Бизге заводдун эч неменин шахтын эч кереги жок. Буга чейин шахтысыз менен жашап келгенбизчи. Элестетиңиздер, эртең ушундай жайыттарыбыз талкаланса, биздин балдарыбыз жашайт. Бизге деген балдарыбыздын ден соолугу керек да. Кандай деген природабыз, кандай деген жайыттарыбыз бар элечи, талкалап атат мына ЮКС өзү элечи. ЮКСтун заводдун немеси азыр бир гана Кытай. Кытай инвестор, туура. Кытай инвестор бизге жакшылык кылбайт. Мында дагы биз энди мыналар айтып атканда мына цемент заводдордон көп нерселерди билдик. Мында биринчи башталарда жалгыдайда көп тоолап ишене кыла берет экен да. Кийин келип анан олар бири-бириге сатып кетип калып, анан эч ким аларды таппай калат экенбиз. Мисалы биздин машыгуулдукларды ошол маалдагы цемент заводдогу чогулуштарга катышып ондорду көрүп жүргөнбүз. Ошо азыр дагы мисалы үчүн боло турган болсо юридически ушундай да. Мисалы конкретный токтомго киргизип, мисалы жеңилдик мына местный жерге бериле турган болсо, шу жактын улут жашаган адамдарга жөн мамлекеттик немеден карашынча төмөндө арзанда шунча процент берет деген конкретный токтомго жазылыш керек экен. Мындай деп мананча беребиз деди да, эч ким таппай калды азыр. Шого башыбыздан өттү биздин мына шу немелерде. Мына шу неме токтом кылганда местный мына элдин мүчтөрү болуп, башка болуп жалпы анан дагы население мына мисалы үчүн Кулатов айыл өкмүндө жашагандар, шунун ичидеги конкретный участкасы бар. Шолорго кандайдыр көмүрдү бергенде мындай арзандатылган элдин ушу жашагандар. Шундай нерселерди токтомго киргизип анан кийин пункт кылыш керек экен. Жөн эле айткандарды айттым, биз көрдүк аны. Шону элдер дагы шуну талап кылышыбыз керек. Шу жердеги жашаган адамдарга канча зыян келген болсо, унун тышкары шунун чыгып аткан нерседен мамлекеттеги каранда кызы жашагандарга арзаныраак берилиш боюнча маселеси. Шуну дагы инвестор бирок Кытай болуп атат да. Башкаруу кандай болот? Биринчи суроом. Экинчи суроом. 1 килограмм көмүрдүн өздүк наркы канча болот? Эгерде сиздер инвестор өндүргөн көмүрүн 15 сомдон болду десе, мамлекет дотация береби сатканга? Арзан көмүр сатамын деп атасыздар. 5000ден бизде көмүр 8000ден кем болгон жок айнанайында. Качан силер айтып отурсаңар 5 сомдон саттык деп. Каерде 5 сомдон саттыңар? Болгон эмес бул. Жомокто айтпагыла. Азыр 32-33 миң калк жашайт. Жайыт жок бизде. Эсеби жок. Мал кайтара турган жер жок да. Азыр жанагы сиздер айтып аткан 317 гектардын жер үлүшкө берилген.
биринчи ошол жер эл иштете бере турган болуш керек. Bir protokolga ошентип киргизсеңиздер, анан малын аерге эл жайыш керек. Мына Кызыл Булак деген сентрдин эли. Анан башка жака жая турган, мал кайтара турган жери жок. Анан дагы биздин азыр балдарыбыз баягы ызылдап аткан себеби түштүк Кыргыз семен заводу бизге өтө көп сабак берди да. Реалтыны алып койду. Элге бир адам келип түшүндүргөн жок. Рай администрациядан, сен жакшы билесиң. Обул администрациядан бир адам келген жок. Биздин айылдык кеңеш, айыл өкмөтү, президентке чейин, парламент, Кыргыз өкмөтүгө арызданып барыштым. Ошо реалтыны биздин абалыбыз ушунча тар жерде жашайбыз, жайтыбыз жок, жер жок. Азыр бул жерде элдин ушу 32-33 миң калктын жок дегенде 3төн 1 Россияда башка жакта тиричилик кылып жүрөт. Ошонун эсебинен гана эл жашайт. Эми мага ЮКУСу эмне кылды? ЮКУСуну болуп атканда ушу эл унчукпай эле берип койгонбуз. Мен ошондо катышканмын. Данияр Үсөнов келгенде. Ынтымак айыл өкмөтү, Кулат айыл өкмөтүнүн башчылары катышкан. Данияр Үсөнов башкача айткан, эл бардыгы билет да. Ошондуктан азыр сиздерге ошондой суроо берип атат да. Өзү көмүр кенини бизге керек элге. Эл муктаж. Азыр айтып атпайбыз, 8 сомдон 12 сомго чейин көмүр сатып алып жагып атабыз да. Анын үстүнө азыр сиздер айтып атасыздар, сапаттуу көмүр чыгат. Биз ага ишенип атабыз. Биздин жанагы ЮКУСу ошо семент арзан беребиз. Силердин балдарыңар заводдо иштейт. Биринчи силерден алабыз. Мындай жардамдар болот деген бүгүнкү күндө бул жардам жок. Мен бираз дагы түшүндүрүп айтайын сиздерге. Азыр мына бул эле жаныбызда эме турат. Спорт зал башталган да. Спорт залга айыл өкмөт, айылдык кеңеш ошону бүтүрөйлү. Анан мына негизги жолубуздун эки жак бетине тротуар курайлы. Мен айттым го жана 14 мектеп бар деп. Ошо тротуар курайлы, ошого акча сураса, ЮКУСу бербей отурат. Бербейт, жок деп эле отказ кылган, ама төрага билет, өкмөт бардыгы билишет. Бишкекке чейин арызданып, мындан жыйынтык чыгара албай койдук. Биздин жогорку кеңештин депутаты Надира Нарматова ушу комитетке киргизген реалтыны кайрадан Шукулат айыл өкмөтү киргизип бергиле. Булардын абалы ушундай, жер жок, жайыт жок. Ел 32-33 миң ел жашайт, 14 мектеп, андан ашыкча дагы бала бакчалар бар. Биздин башка жака жылып, баягыда жайгаша турган жерлерибиз жок. Ошо кабыл алынбай калды. Мына азыр губернатор райондун орун басарлары отурат. Ошого сиздер көңүл бурушуңуздар керек. Азыр ушундай ЮКУСудай болуп кетпейби? ЮКУСудай болуп кетпейби деген ой турат да бул жерде. Ошондой болуп туруп, ЮКУСу азыр айыл өкмөтүн дагы, айылдык кеңешти дагы, элди дагы эч көңүл бурбайт азыр. Жана бир ушу спорт зал менен тротуар деген эмне деген? Ушу 20-30 миллион акча бөлүп койсо, ошол бүтөт эле. Эч кандай ага биздин күчүбүз жетпей жатат да. Токтотуп койгонго биздин күчүбүз жетет. Мурунда ошондой болгон. Токтотуп аз кылсак, мамлекетке өзүбүзгө зыян кылып атабыз да. Бийликке зыян кылып атабыз. Азыр ошондуктан ошондой суроолор болуп атат да. Ошондой кайталанбаш үчүн азыр сиздер бул жерде конкреттүү түрдө айтып коюшуңуздар керек да. Бул жерге эч ким үстүнө эге берет, малыны жая берет, элге мынчадан сатылат көмүр. Анан бүт мана жергиликтүү Кулат айыл өкмөтүнүн мүчөлөрү 70%, 80% бүт адистер ушул жерде иштейт. Жана окуйт деп атпайсыздарбы? Куду ошондой болуп балдар кириш керек да. Анан кийин ЮКУСудай болуп туруп азыр бизде ал жерде саналуу эле адам калды ал жерде. Бүт ыргыты берди. Анан дагы бир бул жерде грузчик болуп иштегендер жүктөгөн балдар бар. 12 саат иштейт. Аларды да трудовой книжкасы жок. Калаган күнү бүттү жараксыз кылып айдап салды. Канча балдарды ошондой брак кылды да. Канча балдар жараат алды ал жерден. Ошондуктан баягы биздин азыр адамдардын кыйналып аткандарын сиздер туура түшүнүшүңүздөр керек. Бул баягы бул жерге көмүрдүн чыкпай калсын деген элдин ою жок.
Ошондон бизге конкреттүү түрдө жанагы ушул азыр айтылып аткан нерселер бүтүндөй кириш керек да. Анан ошо ЮКСга дагы мурун бул жерге губернатор келген экен, аким келген экен. Ошолор дагы эч кандай азыр сиздер тараптан ЮКС боюнча жардам жок да. Биз эмне кылыш керек эди? Барып конверт бузуп салыш керекпи? Эмне кылыш керек? Эл унчукпай отурат. Азыр Садыр Жапаровдун кылып аткан иштерин эл көрүп атат, колдоп атат. Ошо ЮКСга азыр чыдап отурат дейт. Ошол жерде жашаган халк азыр биз ушул шахтынын ачылышыга каршы маанайда келип отурабыз да бергечи. Биздин каршы болгонубуз себеп мындай жөн эле каршы болгон жокпуз. Себеп бизде азыр заводдор жетиштүү да. Бир эмес 2 цемент заводубуз бар. Бир эмес 2 кирпич заводубуз бар. Бардык мындай төгөрөгүнөн буу келатат да уже. Элдер макул эмес болуп атат. Макул эмес болсо силер кайрака үн андырып атасыңар, ачабыз деп. Элдин үнү эсепке алынабы же алынбайбы же макул болсо ача бересиңер. Ошону так айтып койгула, болду бүттү. Сиздер мына сүйлөп атасыздар, налог түшүш керек, киреше болуш керек, эл бокпай жашаш керек деп атасыңар. А силер 30% менен каякта кирешени айтасыңар. Эгер мамлекет толугу менен өз иштетип 100% өз иштетебиз деп келгениңерде, ошондо эл башкача ойдо болот эле. Эгер мамлекет иштете албайбы, качан мамлекет иштетип ошого күчү жеткенде анан келгиле, ошондо ойлонуп көрөбүз. Эмне кыласыңар? 30% алып келип олтуруп берди, киреше дейсиңер.